Assalamu alaikum, урматтуу кыргызстандыктар, урматтуу мусулмандар. Бул негизи көз тийүү, сөз тийүү бар да, чындыкта. Не обязательно көз тийгенде, сөз тийгенде сен жаман көрүп же ичти арып, чөгүп ошо көз тиет. Эгер жакшы көрүп койсо, жакшы көрүп сага суктанып же сен ашык болуп сага жакшы нерселерди айтып койсо деле баары бир көзү, сөзү, энергиясы келе берет да. Ошондуктан мен силерге көз тийүү, сөз тийүүдөн, оор нерселерди тийүүдөн сактануучу бир 3 кичинекей чакан сүрөнү, 4 чакан сүрөнү айтам да. Биринчи Фатиха сүрөсү. Фатиха сүрөсүн окуйсуңар. Андан кийин Ихлас сүрөсүн 3 жолу окуйсуңар. Алаканыңарга үйлөп, 3 жолу үйлөп туруп, денеңердин баардыгын сүрүп чыгасыңар. Бисмиллахиррахманиррахим деп. Андан кийин Фалак сүрөсүн окуйсуңар. Фалак сүрөсүн 3 жолу окуп, алаканыңарга 3 жолу үйлөп, ал денеңерди сүртүп чыгасыңар дагы. Сүртүп Бисмиллахиррахманиррахим деп сүртүп чыгасыңар. Андан кийин Нас сүрөсүн окуйсуңар. Нас сүрөсүн окуп, 3 жолу окуп, алаканыңарга 3 жолу үйлөп, анан денеңерге да сүртүп чыгасыңар Бисмиллахиррахманиррахим деп. Андан кийин Содакаллахул азим деп бата кыласыңар. Аллах Таала колдой көр, сактай көр деп. Негизи бул 3 сүрө, намаз окубасаңар деле ошо 3 сүрөнү, 4 сүрөнү окуп, өзүңөргө денеңерге сүртүп, дем салып жүргүлө. Себеби деген бул көз тийүү, сөз тийүү деген бар. Не обязательно сен байсыңбы, же эмнесиң, аябай сумдуксуң. Керек болсо сенин жаштыгыңа деле, ден соолугуңа деле, же болбосо бир жакшынакай көрүнгөнүңө деле, жакшы сөздөрүңө сүйлөгөндөр деле ар бири адамдар ар кандай боло берет. Адамдардан деле, жиндерден деле көз тие берет, сөз тие берет. Ошондуктан урматтуу мусулмандар, өзүңөр коргогула. Өзүңөрдүн энергияңарды коргогула, ден соолугуңарды коргогула. Көз тийүү, сөз тийүү. Керек болсо бул 4 дуа, 4 сүрө негизи. 4 сүрө бул жанагы майда чүйдө оорулардын баардыгын дагы шыпырып түшөт. Майда чүйдө оорулар менен оорубайсыңар. Эч кандай же болсо начальный оорулар болсо, аларды да шыпырып түшөт. Аларды да тазалап турат. Ошондуктан намаз окубасаңар деле ушундай Фатиха, Ихлас, Фалак, Нас сүрөлөрүн жаттап алып, ошундай күндө кечинде денеңерге сүртүп, дем салып тургула. Денеңер чың, денеңер сак болот. Энергияңар күчтүү болот, денеңер сак, өзүңөр да күчтүү болосуңар. Ошондой. Ассаламу алейкум.